30 август участок алдык. Иш башы болсун деп жер пайын сразу эле ошол күнү казып кеткенбиз. Ал эми 2-сентябрь күнү фундамент куюла баштады. Участок алдык деген жаңылыкты бөлүшкөндө эле фундаментиңерди биз куюп берели деп спонсорлор чыккан. Азырынча атыбызды айтпай эле койгула деген. Фундаментке кеткен баардык чыгымды ошол спонсорлорубуз каржылап жатат. Материалдарды жана устанын акысын. Иш башы болсун деп кан чыгарып, ошол эле жерден мына спонсорлорубуз кой союп, этин усталарга тамак жасап бергиле деп таштап кетти. Талас телевидениясы келип участок алдык фундамент куюлуп жатат деген сонун жаңылыгыбызды тартып кетишти. Усталар менен кошо обед ичип жаткан учурубуз. Анткени эртең менен эле 2 баламды ээрчитип алып ушу участокко келем. Ошо менен үйгө түштөн кийин же кечинде усталар менен чогуу кетип жатабыз. Бардыгын контролдоп, процесстерди тартып. Менден тышкары дагы усталарды контролдой турган бригадирибиз бар жана бул спонсорлордон дагы бир байке келип бардыгын контролдоп жатат. Фундамент куюлуп жатат деп бурч көтөрүп, тамак алып келип, чачыла чачып кеткендер болуп жатат. Мына ошентип буюрса 4-сентябрь күнү фундамент дагы куюлуп бүткөнү калды. Мен обзор тартып жаткан учурум. Дагы ушул ишке салым кошкон ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Бардыгы ушу кыргыз элимдин арты менен болуп жатат. Иш жылган сайын мен улам кийинки процесстерди отчет кылып чыгарып турам. Колдооңуздарга чоң рахмат. Фундаментти да куюп берген спонсорлорубузга терең ыраазычылык билдиребиз.